Бишкекте бир эле убакытта 18 түгөй баш кошту. Чыгымсыз той Борбор калаадагы эң ири мечитте түгөйлөрдүн никесин кыюу менен башталды. Нике кыйылып жаткан учурда бири-бирибизге күбө болдук дешет каармандарыбыз Азамат менен Ырыскүл. Бүгүн 5-ден кийин баардыгыбыз ушул мечитке барып, ошол жактан баарыбызга бирдей нике кыйылды да, бири-бирибизге күбө болдук ошол жактагылар. Андан ары масштабдуу, ошол эле учурда үнөмдүү той Борбор калаадагы ресторандардын биринде уланды. Ресторанда өткөн тойдун баары эле чыгашасы көп болот десеңиз, жаңылышасыз. Gelingizler, oturunguzlar, urmattуу жубайлар. Азыр сиздерди никелешүүдө мамлекеттик каттоого өткөрүү аземин кылабыз. Ушул убакка чейин Кыргызстандагы кана келиңиздер. Отуруңуздар, урматтуу жубайлар, караңыздарчы кандай сонун көрүнөт. Ак жоолук, ак калпак. Бара келдик. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн, көздөрүңөр сүзүлбөсүн. Кош бутактуу жүзүмдөй колдоруңар үзүлбөй, көп жашка чейин баргыла, кой берилбей колуңар пин-кодко түшүп калгыла. Алыска кадам таштаган, жакшы ишти баштаган 18 жубай болгула. Ардактуу жаштар, сиздердин никеңиздерди кыюу астында ар бириңиздерди экиден пар кылып чакырамын. Келип коюңуздар. Ардактуу Азамат, Ырыскүлдүн өмүрлүк түгөйү болууга даярсызбы? Даярмын. Кол чабуулар. Ырыскүл Азаматтын өмүрлүк жубайы болууга даярсызбы? Даярмын. Сиздердин бири-бириңиздерге болгон макулдугуңуздар боюнча үй бүлөлүк биримдикти түбөлүккө бекитүүгө никени катток кептесине колуңуздарды коюңуздарды өтүнөбүз. Дүр көрөгөн кол чабуулар менен. Сиз Айганыштын өмүрлүк түгөйү болууга даярсызбы? Айганыш сиз Илгистин өмүрлүк жары болууга даярсызбы? Сиздердин бири-бириңиздерге болгон макулдугуңуздар боюнча үй бүлөлүк биримдикти түбөлүккө бекитүүгө никени катток кепчесине колуңуздарды коюңуздарды өтүнөбүз. Дүр көрөгөн кол чабуулар менен колдоп туруңуздар. Ордуңардан турган боюнча дүр көрөгөн кол чабуулар менен бактылуу болгула. Бир кишигенде жубайларга жетирип жаба. Бир киши. Bir-birden hak edin. Tez bana. Kim yaşlı derler ha? Geldim ben. Öyle gel abi. Hakikaten sultan içiyor ismi. Bu adamda öyle. Evet. Bol bana gel. Rahmat. Bana gel. Anam iyi gel. Barklay Türkçe bana gelin. Saat için. Canım babam, erkeğim, gelini sağ olun. Özü çekilir, özü çekilir. Böyle. Anlar. Gerçeği koyamaz. Mağa vereyim nasıl sevdiğimde de oynayıp bakalım. Ama soktu o ne?
Ай Азамат, ар дайым ушундай таттуу эркелешип жашаңыздар. Aynen kişilik kıçım beni görememiz, çift koyamız. Bakatlarlar böyle içip koy. Bana geldi. Kızım dediniz ya, kıçım dediniz. Ne dediniz? Bana geldi. Canım ayım gönül geldi. Samsun'dan almış. Каармандарыбыз Ырыскүл окуучу кезинде таанышкан. 6 жыл кыз жигит болуп жүрүшкөн. Ушунча жыл ичинде бир топ сыноодон өткөн сүйүүлөрү баш кошууга чейин жеткенине кубанычтары көкүрөгүнө батпай турган чагы. Азамат, Ырыскүл алгач бактылуу болуңуздар, кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн, үлпөт тоюңуздар менен куттуктайбыз. Биринчи таанышып алалы, өзүңүздөрдү тааныштырып, негизи эле кантип таанышып калдыңыздар эле? Саламатсыздарбы? Менин атым Райымбек уулу Азамат. Үйлөнгөн келинчегимдин аты Ырыскүл Султанова. Биздин таанышуубуз стройкадан болгон да. Биз ошо стройкада иштеп жүрүп, анан ошол жактан таанышып калдык элек да. Анан кийин көп жыл ошо сүйлөшүп жүрүп, анан акыры ошол мен өзүмдүн дагы атам ооруп жүрүп, ошол мезгилде акчадан акча болуп, карызга акча алып жүрүп, анан кийин ошо оорунун аркасынан эле кайтыш болуп кетти. Анан бизге ошо кайтыш болгондон кийин ошо түшүндүк, аябай көп акчага кирип кеткенибизди, карыз болуп дарылап атабыз деп жүрүп, анан ушул кайрымдуулук коомду угуп жүрүп, баягы немелерди көрүп, интернет булактарынан, анан көрүп баягы ишенген жокпуз, бирок ошентсе деле азыркы мезгилде аябай толкундандамын. 6 жыл сүйлөштүк деп калдыңыздар го. Негизи канча жаштасыздар экөөңүздөр тең? Мен 99-жылкы болом, азыркы убакта 21-демин. Бирок 93-жылкы болот. Ошол убакта экөөбүз таанышкан убакта мен 15 жашта болчумун. Жолдошум 21 жашта болчу. Ошо. Анан программага кандайча катышып калдыңыздар? Конкурс жарыяланды деп интернет аркылуубу же тааныштар сунуштап калдыбы? Бул жакта негизи тааныштар аркылуу неметип калды. Бир буга чейин үйлөнгөндөр ошо айтып калды, биз ушинтип үйлөнө элек деп. Себеби мен үйлөнөрдө ошо шартка байланыштуу улам созуп жүрдүк, анан эмдиге жылы кийин болуп, анан ушул фонд тең ушул аябай түрткү болду да бизге да. Ошол тааныштар аркылуу эле неметип калды. Анан өзүм да бир сыйраба интернет булактарына бир карап чыктык да. Адатта үлпөт той дегенде мисалы баарыбызга сиңип калган го, ак көйнөк кийген, азыр сиздердин өзгөчө болуп атат да, формаңыздардагычы кыргыз улуттук колоритте. Анан ошол эле үлпөт той дегенде ресторанда бир гана түгөйлөр отурат депчи, центр внимания да, башкача айткандачы. Анан азыр сиздерде баарыңыздар чогуу болгондо кандай сезим болуп атат? Аны испытать этип көргөн эмеспиз, конечно, но айырмасы жоктой эле го дейм. Ар ким өзүнүн кубанычы менен жүрөт болуш керек деп ойлойм да. Мисалы мага сезилген жок. Баарыбыз эле ошол мындай центр внимания жүргөндөй эле да. Ар ким өзүнүн эмеси менен, кубанычы менен. Чынын айтсам, мен аябай мечтать эткен болчумун, ак көйнөк кийип свадьба берсе деп, но шартка байланыштуу бере албай калдык. Но азыркы өтүп жаткан свадьбабыз деле мен үчүн чоң бир белек болуп атат. Ошол свадьбада кийген ак көйнөктү кийгенде эле болуп, ошол сезимдер болуп атат. Чынын айтсам, аябай ыраазы болуп атам. 18 түгөйдү чогултуп, аларды көндүрүп, аземди уюштуруу үчүн 1 айдан ашык убакыт кеткен. 1,5 айдын жүзү болду ушул проект уюштуруп баштаганыбызга. Долбоор дагы турган болсок, үйлөндүрүү долбоору. Анан буга Катар мамлекети тарабынан атайын спонсорлордон каражат бөлүнөт. Анан ошол каражатка биз деген бул жактан өзүбүздүн кандайдыр бир категориябарыбыз бар. Ошолорго ылайык келген адамдардан, проектке катышкан адамдарды тандап алдык да. Негизи долбоорго 18 место берилген. Анан кайрылгандардын саны аябай эле көп болду. Азыр деле кайрылып атышат. Жалпап айтканда бир 50дөй заявка келип түштү десек болот. Анын арасынан биз тандап алгандар болду. Кээ бирлер болду 18 жашка чыгыш керек да, биздин шартчы. Кээ бирлер болду 18 жашка жашы чыга элек болгондуктан бул долбоорго кошо алган жокпуз. Андан сырткары башынан эле катталып, бирок канча бир убакыт өткөндөн кийин ортосунда кандайдыр бир келишпестиктер келип чыгып, долбоордон өздөрү баш тарткандар дагы болду. Эң жашын ала турган болсок, эң жашы 18 жашта.
Ал эми эң улуусу бул 70-жылкы байке болуп саналат. Ушул региондон көбүрөөк болсун же бул жерден болсо жакшыраак болсун деген эч кандай бизде талап жок. Башкысы Кыргызстан ичинде, Кыргызстан жараны болсо болгону да. Ошол нерсе азыр ала турган болсок, басымдуу бөлүгү Чүй областынан, Бишкек шаарынан, жана Жалал Абадтан 2 түгөй бар, Ысык көлдөн 1 түгөй жана Нарын областынан 2 түгөй. Алар атайын келишти ушул иш-чара? Ооба, атайын келишти. Бирөө бүгүн кечинде Нарынга буйруса белектерин алып сапар тартат. Бул 18 жуптун ар биринин өзүнүн сүйүү тарыхы бар. Каармандарыбыз коомчулукта көнүмүш адат болуп калган чыгымдуу тойдон баш тартып, эң негизгиси кооз үлпөт той эмес, кооз үй бүлө куруу экенин далилдөөгө кадам ташташкан. Жаңыдан түптөлгөн ар бир кичинекей мамлекетке бактылуулук кааламакчыбыз.